ар бир адамдын, ар бир улуттун, ар бир адамдын эми каада салтыбыз да өзүбүздүн кыргыздын каныбызга сиңип калган каада салты деп түшүнөм. Ар бир адамдын укугу. Укуктук маданияты эми биздин Кыргызстанда ар ким өзүнүн укугубуз бар да. Ар ким адам баласы өзү маданиятын эмесин билиш керек. Культуралар эмелер деген баардыгын. Эми укуктук маданият ошо өзүмдүн маданияттын укугун билсем, анда мен билем деп ишенем да. Анан өзүм укукту билем деп турган маданияттын өзүн түшүнбөсөм, маданияттын эмне экенин мен билбесем, мен кантип айта алам? Айта албайм да. Просто эле өзү экөөнүн билиш керек. Укугундагы, маданияттындагы эмесин тап билиш керек. Сонда туура болот. Правовая культура. Иметь право в культуре. Эми адамдын укугу тууралуу маданият сыяктуу. Сизчи? Мен деле ошондой ар бир адамдын өзүнүн укугу болот да, ошол сыяктуу түшүнөм. Ошол адамдын өзүнүн укугун туура пайдаланып, өзүнө мындай ошону кандай десем, мындай туура кабыл алыш керек да, ошондой билип. Например, бирдеме эме болсо дагы биз өзүбүздүн укугубузду эле эме ойдо коюп эле башкалардын эмесин эметпейчи. Ошондой. Рахмат, чоң. Что-то связано с правом. А вы? Извините, я не знаю. Правовая культура, ну, в моем понимании, это тот человек, который знает все свои права, ну, лично в моем понимании, и эти права уважаются. Эми кандай деп түшүнсө болот? Бул деген адамдын жашоосундагы керек нерсе. Укук деген эми элдин баарына укук берилбей атат. Баары байлануу. Колу бутуң байланып кыймылдай албай атсаң эмненин укугу? Ну, культура, которая, видимо, контролируется правами, не знаю, может быть, государством. Я думаю, так. А вы как понимаете? Я вот уже успел загуглить. Правовая культура – это общий уровень знаний, объективное отношение общества к праву, совокупность правовых знаний в виде норм, убеждений и установок, создаваемых в процессе жизнедеятельности. Всё, Вот. спасибо. Google всему голова. Как означает? Ну, какие-то правовые нормы, значит, правильно? Справедливые нормы. Думаю, правовая культура, как дальше объяснить? Байке саламатсыз, сурап берсем болобу? Жок, Сурап берсем болобу же? Маданият бул культуранын укугу да, мисалы эми адам өзү маданият кандай өзүн алып жүрсөң, өзүң адамгерчилик мамилең бирөөлөбү. Маданият укук деген ошол, а просто укук бул каерде болсоң адамгерчилик мамилени кылыш керек. Любой эле адам кандай болбосун, кайсы жашоодо болбосун, ким болбосун. Эми бул адамгерчилик мамиле деген сыйырмат да. Эгер сен өзүң сыйласаң, бирөөнү сыйлайсың да. Так өзүң сыйласаң кимиси, ошол маданият да. Өзүбүздүн жакшы маданият, ошо сапатыбыз Кыргыздан калган. Бири-бирин сыйлаш. Эми кандай десем мен, значит, мен укугум бар да. Мен ошондой түшүнөм. Бул дүйнөдө, бул Кыргызстанда жашагандан кийин мен укугум бар. Ошон үчүн Кудай Таалам бул дүйнөгө жаратты мени. Значит, мен укугум бар, жашаганга дагы мен ошондой түшүнөм укук. Өзүңдү алып жүрүү, элдин арасында, коомчулукта. Мен ошондой түшүнөм, туура алып жүрүү. Правовая культура, когда у нас есть права, у нас есть в то же время и обязанности. То есть это осознание своих прав конституционных или прав, которые нам дают законы Кыргызстана. Но в то же время мы должны с правами иметь и осознавание, что у нас есть какие-то обязанности. То есть уважение законов, уважение прав и свобод других граждан. То есть это как бы вот в таком ключе. Ага, понятно. А вы как понимаете? Я понимаю, человек должен быть грамотным, понимать законы, знать их и соблюдать их. И относиться с уважением к роли государства, правовых органов, выполнять все необходимые требования. Спасибо. Баарыбыз дегенчи социумга киребиз да, обществодачы. Анан сөзсүз түрдө укуктук маданиятты билишибиз керек да. Өзүбүз мамлекет алдында эмне укугубуз бар жана мамлекет бизге кандай укугу бар. Ошо. Ой, здрасте.